Салют достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып, биз дагы бир сонун подкастты баштадык. Сиздер менен чогуу мен Аку. Жана 10 мүнөт убактыңызды бөлүп, тандоону туура жасоо тууралуу сөз кылып алыңыз. Тандоо жашоонун адамдын жашоосуна чоң таасирин тийгизе турган тандоо бар Анан сен өмүр бою өкүнүп жүрөсүң, же өмүр бою кубанып жүрөсүң. Же сен ооруп каласың, же дениң сак болот. Же үшүйсүң, же үшүбөйсүң. Айтор биздин жашообузда ушундай маанилүү учурлар бар. Анан албетте күнүмдүк майда чүйдө тандоолор бар Мисалы, барайынбы, барбай эле коймун? Барбай эле коеюнчу. Кылайынбы, кылбай эле коеюнбу? Ооба, кылып коеюн, жасап коеюн. Айтор толтура. Мына ушул тандоолор тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Тандоо адатын дагы өөрчүтсө болот экен, достор. Анда бул эмне болгон адат жана аны кантип өөрчүтөбүз алдыда кененирээк сөз кылабыз. Ал эми саатыбыздын башында мен угармандарыбыздын баардыгын биздин YouTube каналга катталганга чакырам. Ушул каналга катталып, жакты белгисин басып, бөлүшүп, болду жакы комментарий кылып жазып коюңуз. Акыркы жолу сиз эмнени тандадыңыз? Мен акыркы жолу чачымдын өңүн өзгөртөм деп ойлонуп жүрүп, анан ошону өзгөртөйүн деп тандадым. Бирок өкүнүп калдым. 3 жыл мурун деле ушул окуя болгон. Анан баягы адам тажрыйба алып коркуп калат го. Мен болсо тажрыйба алып коркуп, бирок эми өзүм чачым өспөдү деген ойдо болгом да, бирок кайра өкүнүп калдым. Тандоодум туура эмес болуп калды. Же балким мастерди туура эмес тандадыңбы, же балким эмне болду билбейм, бирок тандоо туура эмес болуп калыптыр. Мына ушундай менде ушундай ачуу бир тажрыйба бар. Чындыгындачы кайсы бир нерсе үчүн кырдаалды күнөөлөгөн күндөр болду эле сизде? Мастер да деп менин учурумдагыдайчы. Же болбосо тиги да, бул да депчи. Же сиз ким болсок жана эмне кылсак дагы ошонун баардыгы биздин тандообуздун жыйынтыгы деп түшүнөсүзбү? Чачым жаман болуп калды, мастер эмес, бул менин ишимдин жыйынтыгы. Жакшынакай күйнөк алдың, бул случайно болуп калды эмес, сиздин ишиңиздин жыйынтыгы. Же болбосо акча чогултуп бир нерсеге жеттиңиз, бир нерсе ала алдыңыз, демек сиздин ишиңиздин жыйынтыгы. Же ушундай деп билесизби? Чындыгындачы ар бир тандоону акылмандык менен кылган жакшы да, анткени тандоо жашообуздун андан аркы жолун аныктайт. Мен жаш муунга көп айтып калам, биздин жашообуз экиге бөлүнөт. Бул ата энебиздин үйүндө жашаган учур, андан кийинкиси турмушка чыгып же үйлөнүп өзүңдүн үйүңдө жашаган учур депчи. Ага чейинки башка мындай переходдор деп коебуз го, окууну бүткөн учур, диплом алган учур, мектепти бүткөн, кайсы бир жумушка орношкон, жумуш ордунан көтөрүлгөн учур, булардын баардыгы мындай оңдоло турган учурлар да. Сен аны кайра оңдоп алсаң болот. Сен аны кайра өзгөртүп алсаң болот. Бирок турмушка чыккандан кийин же күйөөгө тийип, же болбосо үйлөнгөндөн кийинки тандоо бул таптакыр башка. Сенин жашооңдун олуттуу этабы башталат экен. Караңызчы. Биз эмнеге тандообуз үчүн жоопкерчиликти өзүбүз алышыбыз керек? Ойлонуп көрдүк белек бул тууралуу? Албетте бир нерсени тандоо выбор деп коет эмеспи? Бул сиздин ийгилигиңизге карата биринчи кадам. Жашооңуздун каалаган сферасында ийгиликке жетиш үчүн ошол өзгөрүүлөрдүн пайдасына тандоо жасоо шарт. Өзүңүзгө жеке милдет алышыңыз керек. Сиз кырдаалды, жыл мезгилин же шамалдын багытын өзгөртүүгө кудуретиңиз жетпейт, бирок өзүңүздү өзгөртө аласыз, дейт Джим Рон аттуу адам. Тандоо үчүн өзүбүз милдет алганда, жоопкерчилик алганда эмне болот? Адам өзүнүн тандоосу үчүн жоопкерчилигин мойнуна алганда, анда өзүн өзү көзөмөлдөө сезими жана ички мотивация күч ала баштайт. Бул нерселер физикалык жана психологиялык планда көп артыкчылыктарды дагы берет. Эгер биз тандообуз үчүн жоопкерчиликти сезбей калгандачы, анда эмне болот? Кээде биз туура эмес чечимдерди кабыл алып алабыз, анан айла жок болуп калбадыбы дешибиз мүмкүн да, тандоо жок деп ойлойбуз. Оор кырдаалга туш болгондо тандообуз чектелген же таптакыр жок деп дагы божомолдоо оңой. Мисалы, оңго барсам өзүм өлмөкмүн, солго барсам атым өлмөк деген сыяктуучу. Чындыгында ушундай болуп калабы? Болуп калат, талашсыз болуп калат. Бирок ошондой учурларда дагы сөзсүз түрдө үчүнчү жол же тандоо болот экен. Окумуштуулар жаныбарлардын ийгиликсиздиги аларда жатталган алсыздыкты пайда кыларын аныктап чыккан. Анан кызыгы алар бир сонун укмуштуу эксперимент жүргүзүшүптүр да. Эксперименттердин биринде иттер мезгил менен разряд берилип турган кашага камалып калган. Ал жактан качып дагы кете алышчу эмес. Башында байкуш иттер ары бери разряд берилген маалда иттер ары бери урунуп, кашанын же сетканын дубалдарына урунуп качканга аракет кылышчу. Бирок
кайсы бир убакыт өткөндөн кийин алар качканга аракет дагы жумшабай калышкан. Кийин окумуштуулар кашаны алып салат. Эми иттер кача алат, туурабы? Бирок таң калыштуусу разряд берилгенде алар дагы деле качып кеткенге аракет жумшашкан эмес, тура беришчү. Алар өздөрүнүн чечими же жүрүмү эмес, сырткы кырдаал алардын тагдырын чечет деп көнүп калышкан. Биз дагы ушундай болуп калышыбыз мүмкүн, жашоодо кыйынчылык оор болгон учурда, жашоодо бир туңгуюкка, тупикке келип калган учурда болду, эми ушундай болот, эми буйругандай болот, эми тагдыр да дешибиз мүмкүн да, бирок андай кылбаш керек. Адам дайыма тандоонун алдында. Сиз жана мен дайыма тандай алабыз. Биз дагы ушундай иттердей болуп көнүп калган, же болбосо жогоруда айта кетпедимби, жатталган алсыздыкка жол бербешибиз керек. Кырдаал канчалык оор болбосун, эркти, күчтүү, дайыма колдоном деп өзүбүз үчүн чечим чыгарган жакшы. Мүмкүн болушунча кырдаал сиздин чечим кабыл алышыңызга таасир бербеши керек. Аракет кылыңыз. Айланаңызда же сизде эмне гана болбосун, кичинекей болсо да тандоо жасоо сиздин бийлигиңизде. Мисалы 5 сом же 5 минутту кантип сарптайсыз? Бул чечимдер канчалык маанисиз көрүнбөсүн, сиздин жана сизди курчаган адамдардын жашоосуна жакшы таасир тийгизет. Өмүрүбүздү кабыл алып келген кичинекей чечимдер кийин чоң өзгөрүүлүгө алып келерин дагы унутпаңыз. Ошондуктан достор, жаңыдан баардыгын баштаса болот. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыз. Жашооңуздун кайсы сфераларын өзгөрткүңүз келет, ойлонуп көрүңүз. Ал өзгөрүүлөрдү бүгүндөн баштайм деп өзүңүз үчүн чечим чыгарыңыз. Анан албетте аракет кылыңыз, анткени күнүмдүк жашоодогу тандоо бул биздин жашообузду өзгөртөт. Мисалы, эгерде биз күнүгө тез татымдарды жесек, биз тандап атабыз да, аны атайын барып сатып алып атабыз. Биз тез татымдарды жеп, газдалган суусундуктарды иче берсек, анда көп күттүрбөй ашыкча салмак, онкологиялык оорулар, ашказан оорусу келип чыгат. Көп күттүрбөй инсулинибиз көтөрүлөт. Эгерде биз жок, мен аны жебейм, анын ордуна мен азыр 3 бадыраң жеп алайынчы деп башка нерсени тандасак, анда албетте ошого жараша биздин жашообузда өзгөрүүлөр болот. Биздин денибиз чыңдалат, ден соолугубуз чыңалат. Биз өзүбүзгө жакшынакай сулуулукту тартуулайбыз, бул дагы тандоо. Же болбосо бүгүн бир 2 километр жүрүп басам. Же баспай эле коеюн. Тандоо сиздики. Кайсынысын тандайсыз? Учурда 21-кылымдагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул ашыкча салмактуулук, эң башында турган бул кыймылсыздык. Кыймылсыздык. Күнүнө 1 саат кыймылдабасам, анда эмне болом? Бул да тандоо, Жок деп туруп азыр туруп кетип туруп 1 саат кыймылдап же жөө басып коюңуз, сиз сөзсүз түрдө анын үзүрүн көрөсүз. Тандоо, майда тандоолор бар, бирок алар акырындык менен биздин жашообузга өзүнүн кесепетин тийгизет жана жоопкерчиликтүү тандоолор бар, өтө жоопкерчиликтүү, милдет алуу, турмуш куруу, айтор чоң жоопкерчиликтер бар, алар биздин жашообузга таасир берет. Ошондуктан мен да угармандарыбызга каалайт элем, эгерде сиз учурда тандоонун алдында турсаңыз, анда биринчи кезекте бизге баардыгын жемелебестен бере турган Кудайыбыз бар да, Кудай деп биз кыргыз эли аябай кудайчыл, Кудайга жакын эл эмеспизби? Ошол Кудай, о Кудай, жардам берчи деп андан сурайлы. Андан кийин сөзсүз түрдө өзүбүздүн ошол каалоо тилегибиздерибиздин баарын айтып, өзүбүзгө каалап жаткан нерсебизди айтып, акылмандырык сурайлы. Бул албетте жашоодогу бир оору тандоолордун учурунда ушундай болот. Достор, баарыңыздар менен коштошом. Бүгүн кайсы тандоонун алдында турасыз? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Кээде баягы резюме таштап койсоң 2-3 жумуштан бир келип калат го. Анан ойлоносуң да, кайсынысын тандайм деп, анан кеңеш сурайсың жакын адамдарыңдан. Же болбосо 2 жигит сенден колуң сурап атса, жакын курбуңдан, жакын адамдарыңдан кеңеш сурайсың. Ошол учурда бизге кеңеш берген адамдар дагы чыныгы биздин жакын адамдарыбыз болсо экен. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз, жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы жазыңыз. Биздин YouTube каналга ылдый жакка комментарий калтырыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.